Мамлекеттик деңгээлде ишке ашып жаткан Жашыл Мурас өнөктүгүнүн алкагында бүгүнкү күндө Токтогул районунда жеке ижарачылар тарабынан жана ошондой эле айыл аймактын каржылоосу алкагында бир катар какыраган бош талааларга тамчылатып сугаруу ыкмасы орнотулуп, бүгүнкү күндө түрдүү көчөттөр эгилип, алардын көпчүлүгү көктөп турган мезгили. Кезинде чоң өрүксарга айланган бул аймак Жаңы Жол айыл аймагына карайт. Учурда какырап бош жаткан ээн талага айланып калган болчу. Эми болсо жалпы 13 гектар аянтына алма көчөт отургузулду. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына Жашыл Мурас жарлыгынын негизинде Токтогул районунун аймагында 2023 жылга карата 17 гектар жерге 17 гектар жерге ар кандай түрдүү көчөттөр отурулган. Анын основной өсүлгөн жерлери 9640 түп көчөт. Жыл сайын район аймагында эгилген көчөттөрдүн өнүмдүүлүгү тиешелүү кызматтар тарабынан текшерилип турат. Куурагандары калыбына келтирилип, көрктөндүрүүгө болгон талаптар жогору. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен алганда 700ге жакын көчөт көктөбөй калган. Себебинде былтыр жылдын ысыктыгына байланыштуу кургакчылыктын натыйжасында өз убагында суу менен камсыз болбой калып, кышында өтө суук болгондуктан дагы көп көчөттөр үшүп алып кетип, ошонун негизинде 700 аш көчөт курап алган. Алардын ордун кайтара ошо ишкерлер тарабынан жана жергиликтүү мамлекеттик администрация тарабынан өз алдын жашар органдары тарабынан толук иштер жүргүзүлүп, көчөттөр кайра калыбына келтирилди. Жашыл Мурастын алкагында бир гана Токтогул районунда эмес, облустун бардык аймактарында көчөттөр тигилген. Ийне жалбырактуу жана жазы жалбырактуу бактырактарга маани берилүүдө. Алардын көпчүлүгү тамчылатып сугаруу ыкмасы менен дагы ишке ашып келүүдө. 2023 жылы жалпы Жалал Абад облусу боюнча 363 гектарга 301.794 көчөт эгилди. Ал эгилген көчөттөрдү биз тараптан ошо жеринде көзөмөлгө алдык. Бүгүнкү күндө анын өсүүсү 77% түзөт. Дайыма бул боюнча биз жыл ичинде дайыма көзөмөлгө алып, мониторинг жасап, ошонун жыйынтыгы боюнча иш алып барабыз. Кошумчалай кетсек, өлкө боюнча Жашыл Мурастын эсебинен жалпы 7 миллиондон ашуун көчөттөр тигилип, жашылдандыруу жана көрктөндүрүү талаптары жогорку деңгээлде колго алынып жатат. Нара Жапарова, Жанзак Нурдавлет уулу, Токтогул району.